Совет мезгилинде манас кор болду десек болот да. Китепти мен эсимде бар 3-4 класста утильный магазин дегендер бар болчу, кичинекей камок сыяктуучу. Ошол жерде сөөккө сатчу манасты 3 сом. Ошол китеп бар менде үйдө азырчы. Ошону ала келбептермин. Таладан барып сөөктөрдү, малдын сөөгү болобу, эмненики болобу, ошону терип келип, анан манасты алып апамдар алып барган эсимде да. Анан кийин алар күнүгө мени окутушчу манасты. Болгондо дагы анда свет дагы жок, бар болуп жок болуп турган мезгил чырак менен окуп берчимин. Анан 60-жылдар болот да. 3-класста, 4-класста болушум керек мен ошондо. Анан баягы манасты алып келип китепти үн чыгарып огон менен окуп берсек, анан аларга жагат эле да. Өзгөчө орозо маалында үйгө оза чыгат да. Анан атам кызым ошону окуп берчи деп, анан кийин атайын чакырып баягы манасты окуп берет элем. Алар ушунчалык рахаттанып угушат эле, көрсө манастын ар бир сабында тарбиянын чоң маалыматы жатат экен андачы. Ар бир сабы ушунчалык бизге духовный байлык бере турган, духовный дүйнө бере турган саптар экен аларчы. Аны ошол мезгилде баягы окуп бергенибизге сүйүнүп эле, анын мазмунун деле жакшы билбептирбиз да. Анан дагы бир жери кыргыз тилчи эжекебиз бар эле, мыкты мугалим болчу. Ал дагы баарыбызды ушундай үн менен айтып бергиле, Саякбайдын немесин көрсөтүп коюп, угузуп коюп, анда эч нерсе жок да, радио эле бар да, радиодон жазып алат беле, бирдеке кылат эле. Мына көрдүңөр кандай сонун айтып атат. Силер ошондой кылып айтып берсеңер, мен адабияттан 5 коем силерге деп, ошол эжекебиз аябай шыктандырат эле да бизди. Анан балдардын баардыгы ар ким өзүнүн жөндөмүнө жараша кыймыл менен айттырат эле, кадимкидей ушу Саякбайды тууратат эле да кыскасы. Ошентип отуруп мектепти бүттүк. Улам кайталап жаткан ата-энеңизге дагы баягы окуп бүттүңөр бир шира. Кайра эле ошентип бир кайра эле окутуп берчү да, себеби алар кызыкчу да аябайчы. 3 тому бар болчу үйдө. Ошол 3 томун окуп чыгып, анан кайра башынан тиги Тайбурулдун чапканын окучу деп өзүлөрү жаккан темаларын, беттерин суранышчу да, анан мен таап туруп ошонун үчүн ичинен окуп берчимин аларга. Анан докторский жактарда менин консультантым сурап атпайбы, Москвада МГУда иштейт да. Билесиңби манасты деп. Мен манасты билмек турмак, аны бүт немелеринин бардыгын, айрымдарын жатка да билем. Кээ бир эпикалык формаларды деп ошентет элем да. Ошо менен анан жактагандан кийин кандидатскийимди келечек боюнча футуральность деп коет. Ошол боюнча жактадым Ташкенттен. Анан ошол бала кезиңизде апаларыңыз бул манасчы, тигил манасчы деп анан үйүңөргө же бир манасчылар келип? Ооба. Үйгө коргол ырчы көп келет эле. Дайыма эшеге минип келип эле, бүкө деп апам сельсовет болуп иштейт эле, анан келип ага жолугуп майда чүйдө түйүнчөктөрдү алып кетет эле. Анан кийин да эсимде бар да, Жаңыбайдын кызы деп айтышчы, Бермет, аты Акбермет апа болчу. Сиз жана корголду эмне көрүп калдыңызбы? Көрүп калдым. Көрүп калдым мен. Ошол канча жаштарда эле? Ошондо билбейм да канча жаш экенин. Мен ошо мектепке бара элек мезгилим болуш керек, бир 6-7 жашта болсом керек, себеби үйгө келип эшиктин алдына байлап, анан бүкө келдим сага үйгө чай чакка алып кетейин десем, анан апам ошо салып берет эле да, бар болгонун баарын. Атам менен сүйлөшүп, мындай бир куралдуу болбосо дагы мындай ошол мезгилде бир замандаштар болсо керек да, келип кадимкидей эле сүйлөшүп кетишчи отурупчу. Анан жанагы Жаңыбайдын кызы дегенди апам аябай жакшы көрчү ошол аялдычы, себеби дайыма келип үйгө манас айтып берет эле, отуруп алыпчы. Мен баламын да, эч нерсени билбейм, анда даже мектепке бара элек мезгилим болсо керек. Жаңыбайдын кызынын аты ким эле? Акбермет болуш керек, эгер жаңылбасамчы. Ошол жөнүндө такыр маалымат жок. Мен тиги апамдар бар кезинде сурап калбаптырмын деп кейим да, азыр көп нерселерди сурабай калыптырмын. Анан
мынтип айтып калат эле, мен бир ээрдин башындай алтынды албай коюп бирөөгө бир чөмүч таруу бердим эле деп апам айтып калат эле да, башкарма сельсовет болгон адам эле да. Анан ошондо айтам, апа мактанбай эле ушуларды жазып калбайт белеңиз, эстеп калбайт белеңиз деп айтат элем да. Анан анда эми заман башка да, баягы башкача карашат баардыгын тең. Анан ошо Бермет апанын келгени эсимде бар да, ал манас айткандан башка бүбүчүлүк кылат эле. Агырып, үйдү тазалап, ушундай бир жакшы нерселерди айтып берип, ушундай кылат эле да. Анан кийин эмнесин эсимде калганы, мен уктап калтырмын, баягы кемпирлер түнү менен отурушат да, сүйлөшүп, антип. Анан ошондо бир маалда келип эле мени чапкылап калды. Кызың бактылуу болот, мындай жакшы келечеги жакшы болот деп элечи. Анан апам байкуш жоолугун алып эле башына сала койду. Айтканың келсин, озуңа май деп элечи. Анан кийин дагы Бермет эже келип жүрдү, көп келип жүрдү. Бизде Токтогулда Шамшыкал деген жер бар, билесиңер да. Ошол жерге барып, көпчүлүк бүт ошол бүбүлөр, бакчылар чогулушуп, анан өзлөрүнчө агырышат эле да. Ошону да бир жолу апам менен барып, кемпир, өзүм апам эмес да, анын эжеси кемпир апа деп коет элек, ошо киши менен барып көргөнүм эсимде бар да. Анан ал кишинин манас айтканы бир башкача болчу, Бермет апанын манас айтканычы. Себеби атасы жана Жаңыбай Манасчы дешип, ошентип кийин кеп кылганын угуп калдым да. Анан ошондон баштап манастын бул өзгөчө феномен экенин, анын бир касиетинин ушунчалык жогору экенин, адамдарга берген таасиринин жогору экенин сезесиң да. Ошол немеден баштап эле. Бул биринчиси. Анан экинчиси, Манастын 1000 жылдыгында Волтер Мей деген англичанин киши которгон да аны. Ал эми Айтматовдун өтүнүчү боюнча эле 4 айдын ичинде шашып которуп койгон да. Анан кээде карап отуруп, анан баягы анализдеп отуруп, анан каталарын көрүп, анан ошол боюнча мен диссертация, докторский жаздым да. Ошол Волтер Мейдин котормосу боюнча анализ. Англис тилине которгон да? Ал англис тилине которгон. 4 айдын ичине Айтматовдун өтүнүчү менен эле 1000 жылдык болоордун шашылыш которулуп калган да. Анан биринчиден, экинчиден орус тилинен которгон ал. Орус тилинин академиялык котормосу бар, сөзмө-сөз которулгандар да. Липкиндер которгон болуш керек. Анан аялы орус Людмила Серостанова деген акын болгон, дагестандык. Ошонун айткандай эле которуп койгон да. Ал кандай десе ошондой деп эле түз которулуп калган жерлери көп да. Анан эми биздин элиме ишибиз ошол келечектеги котормочуларга жардам берет деп ойлойм. Себеби кийин биз мен Манастын диссертация жазгандан кийин Манастагы ойлордун сонун экендигин, Семетей, Сейтек деги эле кыргыздын кичи эпосторунун идеяларынын сонун экендигин байкап, бүт аспиранттарыма тапшырма бердим. Которосуңар ушуну. Эгерде редактор жакшы болсо, котормону оңдоп кетет. Редактор жакшы болуш керек да, аябай. Ошон үчүн биз Лондондон Лаура Хэмилтон деген аялды таап, ошол өзү дагы адабиятка жакын редактор болуп иштеп жүргөн, гезит иштеп жүргөн, журналдарда иштеп жүргөн аял экен. Ошону таап, анан биздин кыздардын жана которгон кичи эпостордун баардыгын ошол редакторлоп берди да. Америкадан келип калганда ырларды которуп турду. Мисалы, могу Жомарттын Шамдай жанган сөздөр, поэзия падышасы деген сөздөрдү Америкадан келген Фулбрайт окумушту деп коет. Ошол редактор болуп берди. Ал дагы ырга жакын экен, ырларды жакшы көрөт экен, бу жерде ырлар которулду да. Эми бу жерде жана Кыздын канаты деген, же болбосо Чептен эрдин күчүбөк деген азыр биздин заманга тиешелүү сонун нерсе да, сонун маалымат да. Билесиздер да анын кандай мазмуну кандай экенинчи. Андан кийин биздин университеттеги Туңгуч театрынын жанында эле да дайыма студенттерди алып барат элек. Анан бир күнү рахматы болгур Жамал эже айтты, Султан Курманжан жөнүндө сонун спектакль жазды, барып көрчү ошону деди. Анан студенттер менен барып көрүп эле, анан эртеси күнү айттым, текст алып келип бериңиз, мен котороюн депчи. Ошол Курманжанды которуп, Лондондон 1-местени алып, котормо боюнча Лондонго бекер барып келдим.
Алгачкы жолу бекер төлөп беришти да ошолордун бардыгын. Андан кийин уже аябай баягы котормого кызыгуу башталды. Андан ары Тенте Адышеванын Актандын, Табылдактандын Чоң Кербеш деген чыгармасын котордук. Анда неме кылдык, Токтогулдун 150 жылдыгына 200 китепти ошо келген чет өлкөлөргө берсин деп таратып бердик. Ошого уюштуруучуларга бердик да 200 экземпляр ошол Токтогул жөнүндөгү немени котормону бердик. Актандын өзүндө да болуш керек, бардыгы анча-мынча. Ошол ошентип андан кийин кыз сайкалды окудум. Манасты окуп атканда билесиң да баягы кандай сонун маалымат жатат бу жерде. Азыр кыздарыбыз болсо экинчи аял болуп, 4-чү, 5-чи аял болуп деле тийгенге макул болуп атпайбы? А бу жерде сайкалдын ушунчалык тазалыгын, руханий дүйнөсүнүн тазалыгын айтып атпайбы? Мен деген аялың турганда, Семетейдей балаң турганда барып сенин төшөгүңдү тепселетким келбейт. Эгер алар жок болсо, анда мен сага тиймекмин дейт да. Балаң жок болсо, канкейдей ушунчалык акылдуу, уз келген аялың жок болсо, мен тиймекмин анда деп такыр болбой койгондо, Манас аябай неме кылат да. Баа берет дагы, анан кийин айтат, жок баары бир мен сени сүйөм, тиесиң деп туруп алат, болбой элечи. Анан айласы кеткен сайкал эмне кылайын мен эми деп ойлонуп туруп, анан атасы айтат, кан төгүлүп кетпесин. Эгер сен мени тийбесең, анда жекеме-жеке чыгасың дейт да. Кан төгүлүп кетпесин, бекерден элдер өлүп кетпесин, кой балам бирдеке деп ойлон дегенде, анан сайкал ойлонуп туруп, анан тиги дүйнөдө жарың болоюн дейт да. Карабайсыңар кандай сонун жооп тапканы. Анан өлгөндө дагы Канкей ошону уккан экен. Канкей дагы азамат экен. Бу жерде Манастын немеси жубайы катары күйөөң өлдү деп кабар жиберет. Ошондо сайкал кара кийинип, бүт зыйнатын кылып, Канкейдин жанына барып 40 күн отурат. Манас өлгөндөчү. Андан кийин келатканда бул китептин немеси боюнча, мазмуну боюнча баягы Манас экөө жолуккан текелик тоонун үстүнө келип туруп, анан неме кылат, кайып болуп кетти дейт. Бу жерде батырлар өлбөйт да, эпикалык мотив болуп саналат. Бу жерде ошол тигил сайкалдын кайып болуп кеткени жөнүндө айтылат да. Ушуну мен дайыма лекцияларда кыздарга айтам. Кыздар, силер азыр ушундай заман болуп атат. Чындыгында эле кыздар көп, балдар аз, бирок бардыгын ой менен, акыл менен жүргүзүш керек. Эмне кылсаңар дагы ошону жакшы кылышыңар керек депчи. Мындагы ушул сонун идеяда аябай көрүнгөнгө эле тийбесе эле тийип кете бербей, 4-чү, 5-чи аял болуп ойлонуш керек да. Эмне кылып атат, кандай кылып атат, кыздарга аябай сонун эме. Бул болду. Андан кийин ошол кыздардын бардыгына мен аспиранттарым 15 аспирантым жактады. Ошолордун бир 7-8и Олжобай Кишимжанды, эң биринчи которгон Акмөөрдү, деген Алтынай деген кызым которду, Манаста иштейт. Акмөөр, Олжобай Кишимжан, Эртөштүк, дагы Жаңыл Мырза, ушундай бир көп 6-7 Жанышбай которулду, Өмүркан деген бала, кенже апастардан. Ал деле ошол биздин кыргыздын байлыгын көрсөтөт да, бардыгы Манаска таянып атпайбы? Ичинде барсаң, ошол бүт окуялардын бардыгы эле сайкал деле. Ооба, Манастын доорундагы, анан Манаска эле байланышып калат да, сайкал деле Манаска байланышат, Жанышбай деле бир кандайдыр бир байланыштары бар. Бардыгы ошол Манастын негизинде болуп атпайбы бүт баары тең. Анан идеяларын азыр эле айткандай, бул бүт дүйнөдө жок идеялар бар. Конфуцийдикин философиясын кыйын деп атышпайбы? Аныкы деле жаман эмес, бирок Манаска жетпейт баары бир. Айта турган философиясы Манаска жетпейт баары бир. Элди жерди сүйүү, өзүнүн айлана чөйрөнү коргоо, экологиялык маселелердин бардыгы ушу жактан баштап, Манастан башталып атпайбы? Андан кийин барып анан башка эпостторго кетип атат да. Анан Семетейди котороюн деп ойлодум. Семетейди котороюн деп Саякбай Каралаевдин китебин алдым. Чоң экен аябай. Ал 1000 канча бет экен да. Анан аны эми көп иштеш керек, анан жалгыз киши дагы жарабайт агачы, көп мындай адамдар кириш керек да.
Семетейди мына Сейден апанын варианты боюнча берди. Семетейчи Сейдена деп Токтогулдан. Ол киши аябай мен эсимде бар. Дом культурага барганда ошол киши барып Семетей айтып жүрчү да. Анан кийин бу жерде бир сонун маалымат бар да. Муну Семетей манас айтып баштайт экен бу кишичи. Айтып баштаганда кайнатасы дөөрүп кетти, жинтип кетти буга деп үйдөн чыгырбай камап коюшат экен. Анан кийин ошенткенде бул болсо аябай капа болот да, өзүнчө баягы ырдагысы келет, айткысы келет, анан жолдош жоролорунукуна, досторунукуна барганда айта коюп жүрөт. Анан кийин 3 ушундай уулу өтүп кетет экен ошол мезгилдечи. Анан кийин аягында манас көрүнөт экен да, көзүнө көрүнүп айт дегенде аны айтпай коет атпайбы. Анан кийин акырында Семетей көрүнөт экен дагы, жок дегенде Семетейди айтчы. Сага дагы бир жамандыктар болуп кетпесин деп, анан баягы арбактар аян берет экен да. Ошондон баштап анан ата-энелери дагы кайнатасы дагы каршы болбой, андан кийин анда 5-6 балалуу болуп бактылуу жашаган экен да. Касиети, манастын касиетин карабайсыңарбы бу жерде? Кандай сонун маалымат берген, кандай сонун неме берген адамдарга, үгүт берген, жол берген чоң эпос болуп эсептелинет да. Буну мен дайым эле айтам, билбейм, азыр тартып атабыз дейт. Мультиктен башташ керек, садиктен башташ керек, бакчадан. Ошолор көрүп, манас ким экенин, жанагы Маша, Паша деп орустардын мультиктерин көрсөтүп атпайлыбы? Ошонун ордуна манастарды көрсөтүш керек да. Именно ошол манас, Семетей, сейтектелерди эгер биздин меценаттарыбыздын акыбалы жетсе, ошондой мультиктерди тартып күнүгө бериш керек, күнүгө бериш керек. Анан кээде филармонияга барганда манас угузуп койгонун угуп сүйүнөсүң. Ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ошону дагы элге жеткириш керек да. Ошол филармонияга дагы угускан жакшы деп ойлойм. Ошол негизинен. Семетейчи Сейден апаны көрүп калдыңызбы? 1-2 жолу эле мындай эле көрдүм да, мындай жакын сүйлөшүп анткен жокмун. Себеби бул киши Дом культурага барганда ошол жана айтып атпайбы, кийин уже кайнаталары уруксат бергенден кийин анан элге чыгып айта баштаган да. Анда дагы кээ бирлери каршы болгон экен, эми баягы биздин кыргыздын менталитети да. Бирок бул киши өзүн аябай ошого неме кылып, жүктөп, өзүн берилип анан айтып кеткен да. Аябай сонун айтып кеткен, кыскасы. Анан дагы негизи семетейчилик өнөр ошол тиги Сейден ападан башталып турбайбы? Анда мурунда бир байбиче болгон экен, андан мурунда анан аял зат айтчу экенби? Жок, ошол китепте жазылып жүрөт да. Ошондо бир аялдын фамилиясы жүрөт, ошол киши айтчу экен. Тиги кайнатасы болсо аял качан манас айтчу эле деп болбой коюптур да, таптакырчы. Аял киши качан манасчы болчу эле депчи. Бирок бул киши негизинен Семетейди биринчи баштагандардан болуп эсептелинет да. Анан кийин неме Асанкан, унутуп калдым атын, Асанкан деген бала бар болчу Таластан. Дагы Алманбет жөнүндө айтат. Алманбеттин жомогу деген бар, билсеңер керек, ооба. Ал бала өзү этнологиялык орустун баласы экен. Кыргыз кемпир чоңойтуп, анан ал айтат да, төрпөк кайтарып жүрсөм, биз курсташ болчубуз. Ал филфакта, мен инфакта баягы чогуу жатып калдык да. Анан сурайбыз да, сен кантип мынтип манасчы болуп калдың деп айтат эле. Төрпөк кайтарып жүрсөм, жатып дейт, бир маалда ушундай чоң атчандар келип маңдайыма турду дейт. Манастай көрүндү мага дейт да. Манасты мектепте окугам дейт. Анан балам, сага ушундай неме кылабыз, тапшырма беребиз. Бизди эстей жүргүн айткын деп эле баягылар жок болуп кетти дейт. Анан ошондон баштап айта баштадым деп, ал бала, ал киши дагы азыр өтүп кеткен болуш керек. Бирок кыргыз кемпир чоңойткон экен, өзү орустун баласы да. Кебете таптакыр эле көзү көк, оруско эле окшош, өзү деле айтат эле, мен орустун баласымын, бирок апамды мен аябай неме кылам, сыйлайм, жакшы көрөм деп, даже кийин картайганда окуусун таштап апасын барып бакты окшойт. Айылданчы кыргыз аял алып, өзү деле орусча билбейт болчу. Кыргыз кемпирдин колунда чоңойгон да, сонун тарбия алган жакшы жигит эле да. Ошол Алманбетти айтат эле. Алманбеттин окуясын. Менде даже жазып берген китеби бар анчы. Ошондой касиеттердин эмнени айткым келет бу жерде? Манастын касиети
тирүү деп коет го, арбагы тирүү дейт кыргыздардачы. Ошон үчүн эч убакта шек келтирбешибиз керек, мүмкүн болсунча биздин андагы идеологиялык иштерибизге жумшашыбыз керек да. Жаштарды тарбиялоодо, студенттерди тарбиялоодо, ал тургай мындай чет өлкөдө жүргөн адамдарыбыз болуп атпайбы? Ошолорго чейин жеткиришибиз керек болсо. Алар деле Союз мезгилинде кетип калгандары бар, эски бойдон эле манасты укпай билбей калгандар деле бар. Ошон үчүн ошол жактан бери жеткиришибиз керек. Ошондон кыргыз эли кичине бир жок дегенде идеологиялык жактан бир чоң мураска жетеби деп ойлойм. Мисалы сиздин ушул Манас дүйнөсүнө аралашып калганыңызды азыр маегиңизден угуп отуруп, бир нерсе азыр эске келип атат да. Сизде дагы кандайдыр бир ошол касиеттер бар экени мындай сезилип атат. Жөн эле киши англис тилинде которо бербейт. Сиз ошол мындай эмне түш көрдүңүзбү, же болбосо кайсы бир кандайдыр бир ошол бир дүйнөгө аралаштыңызбы? Анан кийин баргандан кийин ошол чет тилдер факультетине барып окуп калдыңызбы? Анан ушундай ойлор келдиби? Ал жөн эле өзүнөн өзү келип калган жок да, сен карая кодсуң деп дебейт. Туура. Кандайдыр бир өзүңүздөгү ошол өзгөрүүлөрдү сездиңизби? Анын туура, себеби бул деген поэзия, эпос бул чоң деңиз. Поэзиянын бир чоң деңизи да. Муну жөн эле отуруп алып жана прозага которуп ачпайбы? Ал башка кеп. Аны которсо болот. А поэзияны ыргактарын сактаганга аракет кылыш керек. Мисалы Волтер Мейдин Манасты которгондогу бир касиети, ал акын болгондо аллитерация, ассонанс, диссонанс дегендер бар го. Ошолорду туура сактап кеткен. Ошонусу менен кооз көрүнөт алчы. Анын үчүн акын болуш керек да. Жок дегенде чымыны болуш керек деп ойлойм. Мен анча-мынча ыр жазам өзүм. Анан кийин эң негизги кызыгуум эле ушул 1000 жылдыктан башталды. Себеби Манасты 1000 жылдыгы өттү го. Акаев өткөргөн. Ошо ак ишин дагы таптакыр эле жаман дебестен кылган иштерин эстеп кетиш керек. Жакшы жактарын эстеп кетиш керек. Ошого аябай чоң салым кошкон Чыңгыз Айтматов экөө болгон да. Ошондо барганда тиги Волтер Мей менен кошо жүрдүк биз. Аялы менен кошо жүрдүк. Котормочу болуп жүрдүм. Анан Бишкекке келгенден кийин үйгө да чакырдык алардычы. Анан үйгө чакырып бизге англисче Манас айтып берди. Ошол Манас айтып атканда тиги кишинин айтып аткан аурасы даже англисче айтып аткандагы тийгизген таасири окмуш болду. Өзгөчө тим эле мен кыргызча эле сонун айтылат, баягы ыргагы сонун кетет деп атпаймынбы? Ошол даже башка тилде Манас айтса дагы ошонун таасири чоң болду деп ойлойм да. Анан мен айттым, кой, муну иштебесек болбойт экен. Сөзсүз иштеш керек экен деп эми дароо эле ал ой келип калбайт экен. Мына булар кетип атат, эми ойлоп атам, балким эми жанагы аспирант кыздар менен кошулуп алып Манаска кириш керек эми. Англисче которуш керек. Ооба, Семетей Сейтеке Көчүнбай кызы деген которгон, жаман эмес, жаман которулган эмес, ада аракетин кылган, бирок ал химик өзү. Күйөөсү американец экен, Америкада 10-15 жыл жашап калыптыр. Волтер Мейден бир аз гана айырмаланат. Американский вариантка салып койгондо, а так ошол эле негизинен ошолор эле неме кеткен. Аделе жаман эмес, себеби ошол жактагылар окусун да, чынбы? Америкалыктар окусун, ошолор билсин, ошол жакта канча кыргыздарыбыз жүрөт, ошолор окуса дагы жаман эмес даже. Дүйнө эли окуса. Бизде биздин идеологиялык баалуулуктай, биздин дидактикалык баалуулуктар бүт дүйнөдөгү адамдардын эч кимисинде жок. Бирок ошолордун азайып жоголуп баратканы сениңдиге айтет да. Эми сиз айылда жүрүп эле, анан кийин жогорку окуу жайын англис тилин бүтүрдүңүз. Бүтүргөндөн кийин англисче түшүнүп, анан теги айтып атпайсызбы, ушундай болгондо, момундай болгондо туурараак которуш керек экен деген ойлордун баары келди деп атпайсызбы? Эми ошол мынакей Манас дүйнөсүнө аралашып, англис тилин билип, сиз кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Мен Манастын арбагы колдоп, докторский жактардын астында Таласка барып, Куран окутуп келдим. Ачыгын айткандачы. Ошол кайсы жылдары жактадыңыз? 2006 жыл жактадым. Манас күмбөзүнө барып, атайын ушу жерден Куран окутуп, колдосун деп неметип келип, докторский диссертациямды ийгиликтүү жактадым. Бул дагы бир неме себеп болуп эсептелинет. Экинчиден, мага
прозага караганда поэзиянын котору оңойго кетет да эмнегедир. Ошол дагы Манастын тиги баягы анализ дегендин касиети деп ойлойм да. Бир жагынан жана ырга кызыкканлыгым ошо дагы жакшы нерсе болуп эсептелинет. Экинчиден мен ушул бардык эле ийгиликтеримди өзүмчө ойлой берем. Ушул Манастын арбагы колдойт деп эле. Үйдө Манастын чоң портрети бар. Үйлөрдүн баарына илип алгам. Кыскасы мен немем катары да мындай не деп коет орустарда ушул тумар катары, кыргызча айткандачы тумар катары эсептейм. Манас жардам бербей койбойт, баардыгына жардам берет. Просто эстеш керек аны, унутпаш керек, эске салыш керек. Анан кичинекей балдардан бери түшүндүрүп берип отуруп бериш керек ошончу. Ошондон кийин бир мезгилдерде алар толук түшүнүп, анализдей баштаганда Манастын ким экенин билишет да. Ийгиликке жетишүүнүн жолу өзүнүн адабиятын жакшы билүү. Өзүнүн адабияты, кыргыз адабияты Манастан башталат. Фольклор деп коет, билесиңер да. Бүт дүйнөнүн фольклорунун мазмундары окшош негизинен алып караганда. Мен дүйнөлүк фольклордон сабак берем да. Ушул эле идеялар айтылат, бирок Манастай кенен, Манастай поэзия менен айтылган дүйнөдө жок. Мындай айтылгандары бар, кыска, Махабхарат да бар, Илиада бар, билесиңер да, бар ошолор. Бирок биздикиндей кенен, биздикиндей таамай, так айтылган ойлор эч кимде жок. Бу жерде интернационализм дагы бар, патриотизм биринчи орунда турат дайыма, элин жерин сүйүү, элине кызмат кылуу. Ошо Манастай болгула деген эле ой келип атат да. Ошону балдар түшүнсө эле эч башка жака азгырылбайт эле. Мисалы тилчи катары мен ар бир тил байлык. Орус тил болобу, чет тил болобу, бирок эне тили дайыма биринчи орунда туруш керек. Эне тилин билмейинче башка тилди билгениң эч нерсеге жарабай калат. Канча аспирантыңыз бар эже? Меники 15 жактады. Анан дагы бир 6-7 иштеп атышат. Азыр жакында эле бирок Кытай жомокторун которуу боюнча жактады. Анан мен ойлойм кийин дагы ушул бир баарыбыз чогулуп алып, бир Манасты которуш керек. Себеби болтер студенттериңиз, аспиранттарыңыз Кудайга шүгүр Манас билет. Биринчи неме кыргыз фольклорунан баштайм. Биринчи Манастан баштайбыз. Анан кийин Англияныкы, аларда дагы король Артур деген сонун чыгарма бар, Биябулф деген бар, батырдык чыгармаларда. Ошо биздин Манас сыяктуу эле. Бирок ал чейлекем ченине тең келбейт. Биздин Манас бул көркүп жаткан толтура алтын күмүшү бар океан. Ошондуктан жаштардын баардыгын айтат элем, ушул мүмкүн болушунча Манастын эпостогу касиеттерди пайдаланыш керек. Колдойт, силерди сөзсүз колдойт. Эгерде ошону туура пайдалансаңар, анан эң негизгиси ийгилик да болот. Ийгилик да болот, сөзсүз ийгилик болот. Себеби дагы бир жолу айтып кетейин, Манастын арбагы тирүү.